Ассаламу алейкум, урматтуу Борон медиа каналынын көрүүчүлөрү, ошондой эле биздин катталуучулар. Бүгүн мен сиздерге дал ушул сиздер экранда көрүп турган 4 бөлмөлүү чакан жана тыкан курулган үйдүн чыгымдарын эсептеп бермекчимин. Сиздер көрүп тургандай бул чөнтөккө бап, мындайча айтканда орточо стилдеги үй деп айтсак болот. Үйдүн жалпы узун турасы боюнча айта турган болсом, турасы бул жагы 9 метр, ал эми узуну 12 метр 60 сантиметр экен. 12-60га 9 деп айтсак болот, мындайча айтканда. Үй жөнүндө айта турган болсом, быйыл курулган. Тагыраагы дубалы менен сейсмо поюзу кече жакында эле бүткөн. Ал эми фундаменти, пай дубалы боюнча маалымат бере албайт экенмин, анткени фундамент мындан 4 жыл мурун курулуптур. Ачыгыраагы ал убактагы баалар, чыгымдар жазылбаптыр, үйдүн ээси дагы эсинде жок экен, андыктан фундамент жөнүндө сөз жок. Болгону дуал жана сейсмо поюз боюнча маалымат беребиз. Эгерде ушундай чакан үй салам деп, бирок ошол сала турган үйүңүздөрдүн мындайча айтканда болжолдуу канча каражат кетерин билбей аткан болсоңуздар, бул видео сиздер үчүн жардам берерине терең ишенем. Үйдүн азыр жан башын жана арт жагындагы бир сыра көрсөтүп коеюн. Терезелер андай көп коюлган эмес, саналуу гана, өзүнө керектүү гана терезелер коюлган. Тагыраагы бул үйдүн жан башы менен арт жагында эч кандай терезелер жок. Мына ошентип мен үйдүн ичине дагы кирип келдим. Бул жерде кыш жыйылып тургандыктан ашып өткөнгө туура келди. Бул жери толтурулат. Толтурулгандан кийин мына ушул 4 бөлмөлүү үйдүн кире бериши мына ушул жер. Бул жер коридор. Коридордун турасы эни 2 метр, ал эми узундугу бул жерден бул жакка чейин 4 метр экен. Бул жер болсо текчеси мына ошол терезе коюлуп, мындайча айтканда витраж болуп, сыртты көргөнгө толук мүмкүнчүлүк болот. Бул жер оң жактан биринчи кирген бөлмө, эң чоң бөлмөсү зал бөлмөсү экен. Залдын узун турасы 3,5-6. Бул жагы 6 метр, ал эми эни 3,5 метр экен. Көрүп турасыздар. Бул бөлмөдө ашыкча терезелер жок. Болгону үйдүн алдына караган бир гана терезе бар. Терезе дагы узун эмес, мындайча айтканда энинен коюлган терезе. Сейсмо поюзу жакында эле куюлгандыктан азырынча опалубкалары алына элек. Сейсмо поюздун бийиктиги 30 сантиметр, ал эми эни ушул дубалдын өзү менен бирге өлчөнгөн 40 сантиметрди түзөт. Вытяжкалар коюлган, көрүп турасыздар, аба алмаштыруучу. Бул эң чоң бөлмөсү, зал бөлмөсү болду. 3,5-га 6. Бир терезеси менен үйдүн алды жагын караган. Андан кийин залдан чыгып, ушул туштан, коридордон киргенде эле түздөгү дагы бир бөлмө. Үйдүн так ортосунда орун алган бөлмө. Мында бир терезеси, бир эшиги турат, көрүп турасыздар. Ал эми бул бөлмөгө кире турган болсок, ашып калган ак кумду ушул жакка киргизип коюптур. Бул бөлмө дагы мындайча айтканда чакан тыккан бөлмөлөрдүн бири. Менимче балдар үчүн бөлмө кылса дагы болот болуш керек. Терезеси бар, демек бул бөлмө дагы жарык болуп турат. Так, бул бөлмөнүн узун турасы мен могул жерге жазып койдум эле. 4-кө 3,5 экен. Бул бөлмөнүн узун турасы 4-кө 3,5. Мунун дагы ичинде аба алмаштыруучу ушул вытяжкасы бар, көрүп турасыздар. Чакан тыккан бөлмө. Дубал дагы абдан мыкты кынапталып урулгандыгын көрүп турасыздар бышыккычтан. Бул ушул үйдүн 4 бөлмөлүү үйдүн так ортосунда жайгашкан, мындайча айтканда коридордон кирген эле туштагы бөлмөсү. Андан кийин сол жака бурулабыз. Сол жака бурулганда бул жерде 2 бөлмө бар экен. Тагыраагы менимче бул биринчи бөлмөсү ашкана болсо керек. Ашкана болот болуш керек. Анткени мына ушул жерде көрүп турасыздар, эшикке окшогон 2 жер бар. Бул жагы эшик болсо, ал эми бул жагына печка, меш коюлат болуш керек. Анткени бул жерде турбанын, мордун изи бар экен. Бул бөлмөсү ашкана бөлмөсү болду. Ал эми бул комнатанын узун турасы 3,5-га 4. 3,5-га 4. Көчө жакты караган, жол жакты караган бир терезеси бар. Көрүп турасыздар. Азыр мына жарымына чейин кыш жийип койгон, анан терезеси мынча кичине деп ойлобоңуздар. Вытяжка бул бөлмөдө дагы. Андан кийин эшик менен киребиз. Ушул ашкананын ичкерки бөлмөсү. Тагыраагы бул кышында эс ала турган уктоочу бөлмө деп дагы айтсак болот. Анткени бул жерге печка курулса, наркы жактан от жагылса, бул жакта духовка болот дагы.
Бул жер дагы мындайча айтканда жылуу болот. Вытяжка бар бул бөлмөдө дагы. Көрүп турасыздар, тилим айланып кетти. Чоң эмне болуп атат билбейм. Мына ушундай. Ал эми бул бөлмөнүн узун туурасы болсо 4/4, тагыраагы 3,90/4 экен. Квадрат бөлмө деп дагы айтсак болот. Көчө жагын караган, жол жагын караган бир терезеси бар. Мына ушундай сиздерге мен дал ушул 4 бөлмөлүү чакан курулган үйдүн бөлмөлөрү менен тааныштырып өттүм. Азыр эми бир аз үстүрак чыгып, үйдүн үстүнкү бөлүгүн дагы көрсөткөнгө аракет кылайын. Мына ушундай үстүнөн көрүнүшү. Ар бир бөлмөнүн узун туурасы, жайгашуусу боюнча маалыматтарды берип өттүм. Ал эми мен турган жерде болсо мына ушул витраж коюлуп жасалат. Албетте, эгерде сиздер кааласаңыздар, комментарий жазсаңыздар, бул үй быйыл күзгө чейин үстү жабылат болуш керек. Үстүн жапкан, шыбаган чыгымдарына дагы эсептеп чыгарып бергенге аракет кылам. Албетте, бул чакан жана тыкан курулган үй. Мындайча айтканда үнөмдүү чөнтөккө бап үй деп айтсак болот. Өтө чоң эмес, өтө кичине эмес, мындайча айтканда орточо тыкан салынган үй. Эмесе алдыда чыгымдар боюнча сөз кылабыз, бизден алыстабай туруңуздар. Дуалга кеткен чыгымдарды эсептей турган болсок, 15.500 дана кыш кеткен. Ушул жерге келип түшүү акысы менен 8 сомдон туура келген. Ошондо 124.000 сом кышка кеткен. Сары кум 1 камаз 9.000 сом, топурак 3.000 сом, цемент 4 тонна 5 сом 70 тыйындан 22.800 сом. Кышты уруу акысы ар бир даанасын 5 сомдон урган, ошондо 77.500 сом бул устанын акысы. Ошентип жалпы дуалга 236.300 сом каражат кеткен. Тагыраагы доллар менен айта турган болсок 2.813 доллар. Сейсмопоиске 2 түрдүү арматура колдонулган, российский 12 жана 14 размердеги. 152 метр 14 размердеги арматура 80 сомдон 12.200 сом. 12 размердеги российский арматурадан 270 метр 60 сомдон 16.215 сом. Хамыт 20га 20 130 штук 10 сомдон 1.300 сом. Ошол эле хамыт 20га 30 210 даана 10 сомдон 2.100 сом. 250 сомдук зым кеткен апалупка байлаганга. Андан сырткары 2 тонна цемент 6 сом 50 тыйындан 13.000 сом. Шагал 1,5 камаз 5.000 сом болгон. Ал эми устанын акысы сейсмопоездин жалпы узундугу 88 метр болгондагы 400 сомдон куйган ар бир метрин, ошондо 35.200 сом сейсмопоездагы куйган устанын акысы болгон. Ошентип жалпы сейсмопоездга кеткен каражат 85.200 сом, же болбосо 1.015 долларга чамалаган. Жалпы дуал менен сейсмопоездга кеткен каражатты кошуп эсептей турган болсок 321.500 сом, же болбосо 3.827 доллар. Бул быйылкы 2022 жылкы курулуш материалдарынын жана уста акыларынын баасы менен эсептегенде чакан 4 бөлмөлүү үйдүн чыгымы тагыраагы дуал менен сейсмопоезу мына ушунчага барабар экен. 321.500 сом же 3.827 доллар. Сиздерге дагы кандай үйлөр керек, кандай үйлөр, кандай курулуштар кызыктырат, канча бөлмөлүү, 2 этажбы же 1 кабаттуу же мансардбы, ой пикирлерди, сунуштарды комментарийге калтырсаңыздар болот. Дайыма биз кызматыңыздардабыз.